Биз жыргаганыбыздан, же болбосо аны көргөнгө зар болгонубуздан чакырган жокпуз. Министр өзү келсин. Ушунча канча качып жүрөт? Эмне келиш бул жерге проблема болсо машина менен өзүбүз барып алып келели уже. Эгерде табычылык менен алектенем десе, анда министрлик кызматын тапшырып, анан табычылык менен алектенсин. Элди саламаттыгын коргой албаса, өзүнүн кол астындагылардын укугун коргой албаса, мындай жерге келе деле албайт. Келсе да моралдык укугу да жок. Чоңолайдын эң алыска эле Карамыкка дагы барды. 30 жылдан бери Чоңолайга министр барган эмес. Алай менен Кыргызстан чектелбейт. Анан министрдин милдети ал. Жалпы Жогорку Кеңештин, парламенттин бүгүнкү күнү деңгээли, аброю ушундай болуп атат да. Буга чейин бир канча жолу бул саламаттык министрди чакырганбыз. Биз жыргаганыбыздан, же болбосо аны көргөнгө зар болгонубуздан чакырган жокпуз. Ал мына бүгүнкү күnkү орууну, пандемияны, ковидтин жаңы түрлөрүн келип түшүндүрүп берсин. Элдер кандай сактансын. Буга чейинки ошо красный зонага кирген медиктердин айлыктарын бардыгына берилип атабы? Ушу боюнча жооп берсин. Ошолордун бардыгын акчасы кандай берилип атат? Ошо боюнча жооп берүү. Вакцина боюнча түшүндүрмө берип, ошо боюнча жооп берүү маселесин бардыгы каралган. Мына бүгүнкү күнү көрүп атабыз. Буга чейин биз ушу жерде айтып деп, ушундай оору келип атат. Ушундай кошуна өлкөлөрдөн, мамлекеттерден адамдар өлүп атат деген маселени көтөргөнбүз да. А бирок ошого карабастан мына бүгүн дагы башталды. Үчүнчү толкуну башталып, ошо эле Турцияны көрүп атабыз, элдер Индияны көрүп атабыз. Бул оору эртең Кыргызстанга кирбейт дегенге ким гарантия берет? Эмне үчүн министр ушунун бардыгын мындай терс кылып, ушу парламентке келип айтканга жарабай, мына бүгүн дагы туура эмес мамиле кылып атат да. Бул өзүбүздү сыйлабайлы, урматтуу төрага. Мындай болбойт. Биз элибиздин коопсуздугун үчүн биз аны келип бул жерге отчет бер деген талапты коюп атабыз да. А эгерде келбесе, мындай министрди эмне үчүн кармап отурушубуз керек? Ошондуктан азыр бул жерде жооп бере турган деле эч ким жок. Буга чейин комитетте биз чечимди чыгарганбыз. Ошо чечимди добушка коюп, жумуш ордун алуу боюнча чечимге добуш. Рахмат, мен да кошулам. Негизи эле бул жерде токтомдо биз элеген кызматынан бошотуу ушундай коелу. Кимдин досу болбосун, президенттики бирок ал туура эмес кылып атат да. У коргошун реклама кылып, анын чындыгында президентти подстава өзү кылып атат. Президент аны коргоп атат. Бирок уят эле кылдырат дагы. Ошондуктан бүгүн эле чекит коюш керекпиз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, маселе саламаттык сактоо министринин жакшы же жаман иштеп атканында эмес. Маселе министрдин депутаттардын чакыруусуна 3-чү жолу келбей койгондо болуп атат да. Бу Кыргызстан качан министрлерге жарыйбыз? Мына кече күнү мына жерге ген прокурор келип отчет бергенде, ар бир депутаттын суроосуна канааттандырарлык жооп берип кетти го, туурабы? Ошондой кылып келип жооп берип, канааттандырарлык ар биз жообузду алсак болот эле да азырчы. Ковид болуп атат. Бая вакцина дегенди кандай берет? Ал каяктан чыккан? Буну бүт Кыргызстан сурап атат бизден шайлоочуларыбыз азырчы. Эмне келиш бул жерге проблема болсо машина менен өзүбүз барып алып келели уже. Эмне деген бул тоготпогондук? Чындыгында баягы ойлоп тапкан окумуштуулук мүмкүн чындыгында жакшы болуп ататтыр. Аны келип бир далилдеп койсо жакшы болот да. Биз ошону биз дагы баштайт элек. Ичсек ичип баштайт элек дегендей. Маселе келип бул жерде жооп бериш керек болот атат эл өкүлдөрүнөчү. Ошон үчүн мындай кайдыгерлик кылбайлы. Мына былтыркы саламаттык сактоо министри ушинтип жүрүп, азыр отурган жерин билебиз. Канчалаган дары-дармектерди 10 эселеп элдин үстүнөн акча жегенин билебиз, коррупция кылып. Эми бул элдин саламаттыгы да. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу коллегалар, министрдин келишин дагы сурайлы. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен эртең менен дагы айткан элем, биринчи күнү атайын комитеттин жыйынына барып катышып мен
бүгүнкү күндөгү абалды республикалык штабтын маалыматын угалы деп суранган элем. И комитетте ошого добуш берилген болчу, тилекке каршы күн тартибинде формулировкасы болуп калыптыр. Биз бүгүнкү күндөгү абалды толук маалыматты республикалык штабтан алышыбыз керек. Кандай иштер болуп атат? Дар-дармек жетиштүүбү? Оорулардын абалы кандай болуп атат? Жанагы ар түрдүү штаммдар чыгып атышат. Эмне болуп атат деги? Мына былтыркы жылы жаңы башталганда күнүгө КТРКдан ушул штабтын, ушул министрдин өзү, саламат сактоо министри же болбосо орун басары атайын отчет берчү. Эмне иштер болуп атат? Кандай өзгөчөлүктөр бар деп. Азыр эчтеке болбогонсо ошондой нерсе жок азыр. Мына ситуацияны, жалпы ситуацияны көрүп атасыздар дүйнөдөгү. Биз жөн эле саламат сактоо министрин эмес, жалпы ошол республикалык штабты угушубуз керек. Мен сунуш кылам, эгерде бүгүн болбосо, эртеңки мына жумуш күнү жок экен, толук ошого биз маселени коюп карашыбыз керек. Анан бирөө келди, бирөө келбеди деп эле штабтын башчысы бар атайын. Урматтуу депутаттар, мен суранып кетем, ушул маселени Гүлкан Сакиновна, комитет атайын суранган элем мен, ушул маселени коюп бериңиздер, күн тартибине киргизилсин деп. Информат жок, эми республикалык штаб жок да, бул жерде только саламат сактоо министрлиги келип атат бул жерде бизге. Штабты башкарган кишилер бар, штабтын өзүнүн иши бар. Мен сунушум ошол штабтын ишин толук угалы, маалыматты. Бул керек бүгүнкү күндө аябай. Мына жантан бери коллегалар айтып атат, министр өзү келиш керек негизи Талант Турдуманович. Себеби биз ушундай тартип киргизгенбиз. Биринчи лицо келиш керек, туурабы? Эми комитеттен 4 жолу качып атса, жогорку кеңештен качып атса, мейли жакшы президент ишенип колдоп атса, ошо ишенимди да аткарыш керек да. Келип айтып бербей, мына бүгүн уже статистика боюнча 14, мына кече окудум, 14 случай биз симптомный коронавирус деп болуп атат. Анда оорубаган кишилерден да чыгып атат да. Алар айтып атат, биз эмне кылабыз анда? Эмне дары ичиш керекпи же ичпеш керекпи? Себеби бир да симптому жок экен да. Бирок ПЦР тапшырса, результат положительный болуп чыгып атат. Анан азыр үчүнчү валына келип атат деп атабыз. Билбейм, эми тынчып эле калдык го? Же өтүп кеттиби? Анда билбей калдык биз. Ошон үчүн сунуш министр өзү келсин. Ушунча канча качып жүрөт? Элдер да айтып атпай, кой дебейсиңерби деп. Мына ачык эле айтып атам мен силерге. Элдер айтып атат, министрди кой деп койбойсуңарбы? Бүт жерге шылдың болуп атабыз. Эми ичсе өзү иче берсин, иче турган эмелерин. Бирок ушинтип элди кыйнабай эле койсун да. Мына новостройкада акчалары жоктор, ооруп аткандар, алар эртең барып ошо угоргошун алып ичип алса, анын последствия эмне болот? Ким жооп берет ошого? Акча жоктон ичишет, акча жоктон алат аны. Ошон үчүн министрди өзүн чакырыңыз бияка. Маселе аябай көп болуп атат ага. Добрый день. Очень печально, что сейчас мы оцениваем работу министров, в первую очередь здравоохранения, не какую пользу они принесли для системы, а насколько меньше вреда они ей принесли. Но последний министр, он превзошел все ожидания, я не знаю, мне жалко всех подчиненных его, как в министерстве, так и главврачей, которые не знают, что делать после последних событий, когда в 5-й протокол собираются внести, я просто скажу, яд. Ну давайте, у нас есть оригиналы и есть генерики, да, генерики. Ну тогда, если не найдут аконит, тогда что, чем будут заменять? Мышьяком, что ли? Очень интересный подход. И я хочу обратиться к Садыру Нуркоджоевичу, чтобы он здраво посмотрел на все то, что делает его друг, потому что он его просто позорит и принижает его авторитет. Он его сравнил с президентом Мадагаскара. Пусть он прочитает, кто такой президент Мадагаскара. Это же позор, это же унижение. За такое вообще нужно прекратить дружбу, за такое сравнение.
Плюс ко всему еще постоянно, когда ему, если звонишь с просьбой не о назначении, как он нагло врет, а наоборот, просьбой не назначать таких, как Султан Газиева, тем более президент обещал, что его родственники не будут назначаться, а Султан Газиева, на которой вот такое вот кипа документов у нас в комиссии, ее назначили опять уничтожать дальше онкологию. И когда ему звонишь, то ли он постоянно не выспавшийся, как он говорит, то ли он постоянно чисто выпрет и пьян. Постоянно он говорит в каком-то таком бреду. Давайте вот тоже к этому отнесемся серьезно. Он ли... Бул жерде жогорку кеңешке келди келбеди же болбосо башка маселе эмес. Министр, саламаттык сактоо министри бул биринчиден элдин саламаттык сактоолугуна мындай коркунуч жараткандыгы үчүн, кылмышты жазоого үндөгөн үчүн, өзү көптөгөн мыйзамды бузууга үндөгөн үчүн жана көптөгөн өзүнүн функционалдык милдеттери менен кирбеген нерселерге үндөгөн үчүн, анан Кыргызстандын илимдин деңгээлин, дүйнө жүзүнө аброюн төмөндөткөн үчүн, жана жалпы эле Кыргыздын мамлекетинин, Кыргыз өкмөтүнүн аброюн, деңгээлин төмөндөткөн үчүн ушундай формулировкалар менен жумуштан бошотушубуз керек. Мына ал жерде коллега айтып кетти, тиги мынан бир эле биз эмес, тиги Мадагаскардын президенти. Мадагаскардын президенти жогорку билими жок. Ал үйүндө мектепти бүтүргөн. Анын максималдык кызматты ээлеген кызматы бул Антанариву шаарында дискотекада диджей болгон ал киши. Эми ал Мадагаскар элинин тандоосу. Бирок мындай салыштыруулар кылганда бул биздин мамлекеттин, илимдин деңгээлин абдан мындай аброюна шек келтирип атат. Ошол себептен бул кишини жумуштан четтетишибиз керек. Азыр ал өзүнүн кызматын кыянаттык менен колдонуп, 400дөн ашык кишини билип билдирбей жанагы уу коргошунду ичирип атканы бул кылмыш. Ал боюнча изилдөө жүрсө, макулдук берип, аягына чыгып, ал лабораторияда бардык изилдөөлөр аягына чыккандан кийин такташ керек. Анан эгерде таапчылык менен алектенем десе, анда министрлик кызматын тапшырып, анан таапчылык менен алектенсин. Үйүнө, өзүнүн досторунун арасына, үй бүлө мүчөлөрүнө мындай риск кылам десе, ошолор менен кылсын. Бирок мамлекеттин кызматында жалпы саламаттык сактоо системасын аброюна... Уважаемый Талант Турдамаматович, уважаемые коллеги, я думаю, что это практически беспрецедентный в последнее время случай, когда министр, которого здесь в том числе избирали, он сейчас не приходит и не отвечает перед парламентом, перед гражданами, перед народом страны. Если он не в компетенции, не в состоянии ответить на вопросы по пандемии и нести ответственность за свои заявления по поводу применения яда для лечения пациентов, он не соответствует этой должности. Если он не в состоянии понять, что в государстве это не его вотчина, система здравоохранения, а он лишь человек, который был для того поставлен, чтобы соблюдать интересы прежде всего населения и граждан, он не соответствует этой должности. Уважаемые коллеги, решение комитета абсолютно точно должно обозначить: этот человек не соответствует сегодняшнему времени, сегодняшней тяжелейшей ситуации в здравоохранении, ожиданиям граждан. И он сегодня не готов держать ответ за свои действия. Вспомните историю многих стран, нашей страны. Кого из министров спасла дружба или покровительство с высокопоставленными руководителями страны или лицами, если они предавали интересы своего сектора, не служили народу, а интересам какой-то определенной политической силы? Очень плохо заканчивали такие люди в истории нашей страны. Я бы это в качестве примера напомнила министру. Он должен прийти в парламент и держать ответ. Сегодня я предлагаю поддержать решение социального комитета. Недопустимо министру такое отношение к комитету и к парламенту. В тяжелейшей, еще раз напомню, ситуации, чрезвычайной ситуации по пандемии, он должен ответить на очень важные вопросы. Он должен ответить по отношению к применению аконита. Это действительно уголовная ответственность. Уважаемые коллеги, это очень серьезный вопрос, который будет еще иметь последствия.
И по поводу предложения выслушать руководство штаба по коронавирусу в целом, я абсолютно согласна. С вакцинацией начинается непонятная ситуация. Люди в очередях выстаивают, не могут понять, где получить вакцину, кто может иметь право и так далее. Мен коллегаларыма толық қосыламын. Себебі дегенде бұл саламаттық сақтау министрі бір еле өзінің абыройын кетірген жоқ. Ал жалпы еле дарыгерлердің абыройын кетіріп атат. Себебі дегенде мына өткен жылы білесіздер, ковидте қандай оор қырды алды, біздің бардығы елдің бардығы карантин үйге кіріп кетті. Ал эми біздің саламаттық сақтау қызматкерлер, дарыгерлерибиз ошол өздерінің өміріні тобокелге салып иштеди. Бирок ошол иштегендердин компенсациясын бүгүнкү күнгө чейин төлөнбөй, кайсы жерге барбасын ооруканалар ошонун үстүнөн арызданып жүрүшөт. Мына жакында дагы митингге акчасына да чыкты. Эми мен айткым келет, элди саламаттыгын коргой албаса, өзүнүн кол астындагылардын укугун коргой албаса, мындай жерге келе деле албайт, келсе да моралдык укугу да жок. Эмне деп жооп бермек. Ошондуктан комитеттин чечимин колдоп бошотуп коелу, ал ошол укук коргошунду диссертациядан өткөрүп зачта кылып келе берсин. Андан кийин штаб менен өзүнчө да ишти жүргүзө берели. Рахмат. Бир нерсени айтып коюш керек да, мындай адамдын баягы кылган ишин да баалаш керек. Мынау Адамкадыр Сабиридинович, мынау ар бир районго, ар бир айылга барып больницалардын акыбалын текшерип чыкты. Бир дагы министр здравоохранения мынчалык иштеген эмес. Мына чоңолай биз эметсек, чоңолайдын эң алыска эле Карамыкка дагы барды. 30 жылдан бери чоңолайга министр барган эмес. Мына 4 машина бөлүп берди, дарыларды бөлүп берди. Бүт райондорго ушундай эме кылды. Эми чындыгында азыр каржы маселеси оор, бардыгына жеткире албайт. Бирок иштегенди дагы баалашыбыз керек. Ушу биротоло жаманатты кылганда эле болбойт. Урматтуу төрага. Урматтуу депутаттар, бул жерде комитеттин чечимде мындай жазып коелу токтомдо. Гулкан Сакен. Бул жерде элеген кызматынан четтет мындай жазып коелу. Жумуштан кетсин, прям так эле жазып коелу. Бул жерде кичине туура эмес жазылган го менимче. Дастан Далабаевич, азыр комитеттин чечими, биз андай комитеттин укугу жок экен, биз комитеттин анда токтомго бошотулсун так жазып коелу. Токтом долбоорун азыр жогорку кеңешке алып чыктык. Жыйынга азыр эми депутаттардан 3-4 депутаттан ошондой сүнүш түшүп атпайбы? Сиз айткандайчы. Бошотулсун деп. Туура, вот ушундай кылыш керек. Токтом долбооруна кирилет экен да, жогорку кеңештин токтому. Все, вот менин сунушум ушундай да, кызматынан бошотулсун. Анан мындай да, урматтуу коллегалар, мен сыйлайм, ар кандай ойлорду сыйлайм, бирок алай менен Кыргызстан чектелбейт. Анан министрдин милдети ал. Бюджеттен жардам берет ал. Өзүнүн чөнтөгүнөн жардам берген жок ал. Анын милдети. Ал иштеш керек. Мына карабайсыңар, дүйнөгө биз шылдын болуп калдык. Каерде өлкө көрсөткөн жок. Мына чет өлкөдө жүргөн жарандарга канча мындай тамаша жана башка мындай иретинде шылдын болуп атабыз да. Ошондуктан урматтуу депутаттар колдоп коелу бул токтомду. Рахмат. Саламатсыздарбы, коллегалар. Мавлянова, Республика Тажурт. Министр келеби келбейби, аны жумуштан четтетүү боюнча добуш менен чечилет. Эми ал келеби келбейби, аны кыра отурбай ковид боюнча отчет угушубуз керек. Суроолорубуз бар. Маселен мынакей вакцина боюнча азыр бекер берет деп жатат мамлекет тараптан. Бизге деле мындай так маалымат жок да. Ошону сатып алып эле вакцина алсак дегендер дагы бар да, жарандарчы. Алардын укуктары кантип камсыздалат? Мүмкүн жеке клиникаларга уруксат бериш керекпи? Маселен ошо Россияныкын алабыз дегендер көп болуп атат да, бизге кайрылат. Эмнеге беришпейт, эмнеге бизге жөнөкөй жарандар сатып алабыз десе бербейт, ошону шарт түзбөйт деген суроолор бар. Жана медиктерге компенсация боюнча дагы төлөнбөй калган медиктер бар, бир топ. Ошол боюнча суроолор. Ошондон урматтуу коллегалар, таблого жазылып, отчет угуп, суроо жооп алсак, эл да күтүп атат кээ бир суроолор койчу. Ошондой сунуш берет элем. Талант Турдуматович. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Талант Турдуматович. Урматтуу коллегалар, биз өзүбүздүн коллегалардын чыгарган чечимин
колдойбузбу же болбосо ар кандай маалымат же отчет деп отура беребизби? Маалыматтын баары 380 миллион доллар каралган, мындай деп интернетке жайылып атат. Ким канча, кайсыл жака кеткенин баары жайылып атат. Эми азыр ушул чечимди колдоп, бул жерде сунуш түшүп атат. Колдойлу же колдобойлу деген. Жөн эле добуш менен чечип коелу, кайрадан ортого чыга бербестен. Убакыты да кетип атат. Отчеттун баардыгын деген угуп атабыз интернеттин баарынан. Андан көрө келгиле чечимге же жок, же макул деген добуш берели. Ошо менен чечели болду. Рахмат. Урматтуу коллегалар, анда мындай кылсак, аталган жанакы бүгүнкү каралып аткан маселе боюнча, жанакы COVID-19 жайылышы боюнча, болтурбоо боюнча маселени биз комитетте караган жокпуз. Комитетке чынында угузуп койсоңуз комитеттин чечимин кандай болгон? Биз бир гана комитеттин чечимин алып чыга алабыз да бул жакачы. Ошондуктан эгерде азыр COVID-19 боюнча чечим кабыл алсак, кабыл алабыз десек, анда кабыл албайбыз, анткени комитеттен өткөн эмес. Болгону маалымат эле угабыз. Ошондуктан мындай апелляция этип алсак, кайсы маселени карайсыз? Эгерде суроолорду берсек, азыр мына бул жерден министрдин орун басарлары, тиешелүү министрликтер келип отурат. Биз болгону маалымат алуу менен гана чектелебиз. Чечим кабыл ала албайбыз. Ал эми кабыл алган чечим боюнча Гүлкан Сакиновна билгизди. Бир гана ушул маселе менен гана каралып, анан добуш берүү жолу менен чечебиз. 5-чи микрофон процедурный. Республика Тажир Женчуров. Талант Тураныч, сиз абдан туура айттыңыз. Регламентке ылайык комитет чечимдердин долбоорун киргизди. Биз ошол боюнча эле гана добуш беришибиз керек. Жана берилген сунуштарды эске алуу менен биз ошо добушка коюп берсеңиз деп өтүнөм. Мына Дастан Талабаевичтин жана башка депутаттардын сунуштарын эске алып. Макул, анда сөз комитеттин төрайымына берилет. Рахмат, Талант Турдумамбетович. Башында мен кыскача маалымат бергем. Азыр урматтуу төрага ушуга байланыштуу азыр көп сунуштар болду. Негизи биз регламент боюнча комитет карап, бул биз жанагы министрдин гана жумуш ордун карасын деген гана чечимге келгенбиз. Анан берден жана бошотулсун деген чечимдерди биз токтом долбоорун баарыңыздарга таратып берилген. Ошо токтом долбоорго азыркы депутаттардын айткан сунуштарын эске алуу менен деп чечим добушка коюп берсеңиз чечимди. Регламенттин талаптарына ылайык. Регламенттин талаптарына ылайык. Азыр мынакей айтылбадык, регламент боюнча биз комитеттин чечимин алып чыктык. Бердеги депутаттардын айтылган сунуштары менен. Анан эми азыр через комитет аркылуу ал ковидти карап биз буяка бүгүн сунуштаган жокпуз. Комитеттин чечимин угузуп койбойсузбу? Комитеттин чечими жогорку кеңешке чыгарылсын дегенбиз. Анан токтомдун долбоору бул Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдиновичтин ээлеген кызматына ылайык келе тургандыгы жөнүндө маселе Кыргыз Республикасынын премьер-министрине тапшырылсын. Бул токтомдун долбоору. Анан жанагы айтылган депутаттардын сунуштары ушу токтомго камтылсын. Жок, азыр Дастан Талабаевич айтпады, ээлеген кызматынан бошотулсун деген токтомго ошо киргизилсин депчи. Андан башка дагы Мирлан мырза да айтты, берде 3-4 депутаттын ошондой сунуштары токтомдун долбооруна киргизилип токтом кабыл алынсын. Регламенттин талаптарына ылайык. Регламент талаптарына ылайык биз бошотулсун деген чечим чыгара албайбыз. Сунуш беребиз болгону. Сунуш беребиз ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө. Талант Турдумамбетович, азыр ошондо ээлеген кызматынан бошотулсун деген депутаттар сунушун айтып атам да. Сунуш беришпеди. Ошол сунушту токтомго камтылсын деп атышат да. Биз бир гана сунуш бере алабыз. Анда эмесе урматтуу. Талант Турдумамбетович, ошол азыркы айтылган депутаттардын сунушун эске алуу менен деп атабыз да. Рахмат. Анда эмесе урматтуу депутаттар, комитеттин сунушун добушка коем, добуш бериңиздер.
Макул 81, каршы 8, бары 89. Рахмат. Сунуш кабыл алынды.